Мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүндө чоңойгом. Менин папам мугалим. Ошол папам мага чоң түрткү болду да. Себеп мен папамды өзүм идеал катары тутчумун да. Ошол эле биргеликте ошол папамдын мама жазган мамилеси. Вот үйдөн башталат экен да. Мен эң биринчи эмнени айтып кетким келет? Тарбия үйдөн башталат. Бул эң эле туура да. Идеялар болобу, мамамдын кандай бир, мындайча айтканда, бир пландары болобу, дайыма колдоп, дайыма колдоо көрсөтчү да мама. Ошол эле бизди тарбиялап атканда папам мынтип дайыма айтчу да. Мисалы, эркек аял дебей, бул жерде өзүңдүн билимиңди көрсөтүшүң керек. Ошол эле биргеликте семьяңды да алып кеткенди билишиң керек. Ошол эле жумушта өзүңдү алып жүргөңдү билишиң керек. Ошондой эле кандай бир кырдаал болбосун, ошону жакшылап ойлонуп туруп бир туура чечимге келишиң керек деп дайыма көп айтчу да. Менин папам ошондой болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, эң биринчи түрткү бул мага үй бүлө болду да, папам болду биринчи. Папам мугалим болгон үчүн мен да ошо мугалим болом деп мен мугалим болдум да. Тарых мугалими болуп иштегем. Ошол жерден эң биринчи мен эмнени айтып кетким келет ыраазычылыкты. Ошол биздин директорубузга Карабакирова Нургүл Төлөновна мындайча айтканда абдан кыйын, күчтүү лидер болчу. Мына көп сабакты, көп үлгүнү ошол кишиден алдым да. Себеп ал киши ошол мектеп жетекчиси катары да жашынакай алып жүрдү да. Бул да абдан чоң түрткү болот экен да. Окуу тарбия иштери боюнча завуч болдум. Вот ошондон баштап менин бир кандайдыр бир лидерлик, мындайча айтканда, сапаттарым чыгып баштады да. Ошол завуч болгондон кийин. Лидерлик сапаты деген бул оңой эмес да. Мисалы үчүн ошол эле окуу иштери боюнча завуч болгондо мугалимдер менен иштешесиң да. Ар бир мугалим менен тил табышың керек. Ар бир мугалимге ошондойчо айтканда жол табышың керек. Иш жүрүш керек дегендей. Ошондой эле жумуштан кийин үйгө барганда үйдөгү да атмосфераң жакшы болуш керек. Мисалы үчүн мен турмушка чыгып, жолдошума да терең ыраазычылык айтып кетким келет. Себеп бул эң биринчи жолдошуң түшүнүктүү болуш керек. Сени түшүнүшүң керек. Сага колдоо көрсөтүш керек. Ошондо гана сен эки жакты тең алып кете аласың да. Бул дагы өзүңдөн дагы зависит этет да. Сен мисалы үчүн үйдөн да жетишиң керек, мектептен да жетишиң керек. Бүт жагынан жетишиң керек да. Вот лидерлик сапаты айымдан ошондон да. Кандай болгон учурда дагы сен эл менен иштегенди билишиң керек. Эл менен иштегенди билиш керек. Бул эң биринчи. Эмне үчүн эркектерде ошол баардык тараптан алып кетишибиз керек деген мамиле каралган эмес, бул аялдарга карата каралганда, айрыкча ошол биздин баягы постсоветтик өлкөлөрүндө ошол аябай байкалат го. Сиздин оюңуз ушуга кандай? Орустарда айткат го, женщина это хранительница очага дегендей да. Биз аялзат болуп жаралганбыз да. Аялзат болгондон кийин биздин эң бирден бир милдетибиз бул үй бүлө. Биз кандай алып кетсек, ошондой болот да. Бул бирден бир биздин милдетибиз, аял кишинин милдети. Тең алып кетиш керек да. Ошону мен дайыма айтам. Эгерде жолдошуңдун колдоосу жок болсо, жолдошуң сени түшүнүп колдобосо, анда чын эле иштеш кыйын болуп калат да. Ошол жерден туура. Эгерде өмүрлүк жарың сени түшүнүп, сени сага колдоо көрсөтсө, анда туура жумушуң, ишиң буюрса жакшы болот да. Бирок ошол иштердин баардыгын алып кетүү сизге кыйынчылык жаратпайбы? Себеп дегенде, эми биз адам болгондон кийин физикалык жактан, психикалык жактан баарыбыздан чарчайбыз да. Дайыма эле ишти болсо мамлекеттик кызматта иштеп аткандан кийин, демек ал бул мамлекеттик кызмат деген саат 8ден баштап анан 5ке чейин иштейсиң деген жок. 5тен кийин деле эгерде иштер чыгып кала турган болсо, аябай чукул иштер чыгып кала турган болсо, сиз кетишиңиз керек ал жумушка. Болбосо үйүңүздө дагы бир кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып калса, ал жакта алып кетишиңиз керек деп. Ошондой моменттерде сиз кантип чыгасыз ошолордон? Эгерде ошондой баарына жетишкен айымдардан бири болом десең, вот лидердин бир сапаты ошол. Сен ошого даяр болуш керек. Даяр болуп, сен ошого жетишиң керек да. Вот ошондой план коюшуң керек. Анткени лидер деген эмнени билдирет? Лидер деген алдыңкынын бири деген билдирет да. Вот эгерде ошондой болгуң келеби, алда мындайча айтканда эмгек. Биз эмгек
эмгектенип жүрүшүбүз керек да дайыма. Токтобош керек. Токтобош керек дайыма, өзүнүн үстүнөн эмгектенип дайыма жүрүшүбүз керек да. Бул тартипти сакташ керек, кээде нервиңди сакташ керек, кээде ийкемдүү жерден ийкемдүү болуп коюшуң керек. Ошол бүт лидерлик сапатына кирет да. Качан ошонун баарын камтып, качан ошонун баарына жетишсең, ошондо лидерлик айымдарга жетишесиң деп ойлойм да. Макарикада тарых мугалим болуп иштегенде мектеп директорунан үйрөнгөм деп атпайсызбы, көп сапаттарды алгам деп. Ошондо сиз баягы ошол кезде эле мен ушул деңгээлге жетем деген пландарыңыз бар экен да. Ошол пландарга жетүү үчүн баягы сизде мындай кандай иш аракеттер болду? Элге көрүнбөгөн иш аракеттериңиз тууралуу мындай кыскача айтып берсеңиз. Ооба, мен оңой болду деп эч качан айта албайсың. Себеп ар бир ийгиликтин артында оор бир мындайча айтканда кадамдар турат да. Ойлонуп иш кылсаң, ар бир кадамды ойлонуп жасашың керек да. Психолог болушуң керек. Бул да бир сапат да, ар бир кишиники. Кээде мен чарчадым, баарын тышташ керек деген деле ой болот дегендей да. Бул биз баарыбыз киши адам болгондон кийин психолог жактан деле ар кандай моменттер болот да. Бирок ошого карабастан баары бир сен өзүңдү өзүң тарбиялашың керек да. Качан өзүңдү өзүң адам катары өстүрсөң, ошондо гана ийгиликке жетесиң да. Качан ошол майда тепкичтерди жеңгенден кийин анан бир өзүңө жараша бир кадамга өтөсүң да. Лидер болом деп умтулган айымдарга эмне кеңеш айтып кетет элеңиз? Эң биринчи мен эмнени айтып кетким келет, сөзсүз ошол кыздарга билим бериш керек. Бул эң биринчи. Эгерде кыздар билим алып, жогорку билимдүү болуп, ошол мындайча айтканда чөйрөсү бир топ нерселерди өзгөрөт да. Биз көбүнчө билимге умтулушубуз керек да. Ошол кыздар болобу, балдар болобу, өзгөчө кыздарга канча даража билими жогору болсо биздин кыздарыбыздын, ошончо мен ойлойм лидер кыздарыбызда айымдарыбыз көп болот да. Билим сапаты да бир топ роль ойнойт да. Эгерде биз балыкчы аймактардагы лидерлерди алып карай турган болсок, биздин эле шаарыбыздын ичинен алсак, сиз ошол өзүңүзгө баягы үлгү катары 100% болбосо дагы бир анын жарымы катары үлгү катары ала турган айым деп кимди эсептейсиз, лидер айым? Мисалы үчүн балыкчы шаарыбызды айтып кетсек, бизде урматтуу Салима Орозбаеваны айтып кетсек туура болот. Себеп ал кишини балыкчы шаарыбызга кошкон салымы абдан зор да, абдан зор. Балыкчы шаары болобу же кандай бир айылдарда болобу, болгон салымыбызды кошконго аракет кылышыбыз керек да. Ошону өзүбүз шаарыбызды өркүндөтүүгө, бир жакшы багыт бергенге, ошол шаарыма мен кандай бир жакшы салым кошо алам деген бир принципте турушубуз керек да. Балдар бул биздин инвестиция деп бекеринен айтылбайт да. Балага канча көп билим берип, жакшынакай бир тарбия берсең, буюрса ошол биздин келечегибиз да. Ошол мен да кызыма дайыма айтам да. Ал өзү ошол башынан эле мен дарыгер болом деп мындай кыялданчу да. Анан мен дайыма айтам да, мына сен дарыгер болсоң эмне кыласың, ким болосуң десем, мен хирург болом дейт да. Хирург деген оор кесип деп атпайбы десем, мен кишилерди дарылайм деп атпайбы. Ошондо мен айтам, сен макул дарыгер болосуң, хирург болосуң, каяка келип, каяка иштейсиң десем, мен негизи ойлонуп атам деди да. Ойлонуп атсаң, бизде мына өзүң деле көрдүң. Ооруганда бизде чын эле кадр дефицит болуп атат да, аябай. Десем, ооба мама, туура айтасыз. Мен эгерде жакшы хирург болсом, ошол балыкчыга келип мен иштемекмин деди да. Себеп мына мен айтып атпаймынбы, бизден зависит этет да. Биз балага кандай тарбия берип, кандай багыт берсек, бала мындайча айтканда бизди угат да, бизди угат. Ошол менин кызым азыр ошо кыялданат. Мен ишенем, буюрса бир келечекте бир жакшы дарыгер болсо, буюрса балыкчы шаарыбызга келип, ошо дарыгерлердин командасын түзөт деп ишеничтемин да. Эң биринчи биздин милдетибиз балдарды ошол патриоттук сезимди күчөтүшүбүз керек да. Ошондо гана мен ойлойм балыкчы шаарыбыз болобу, же айылыбыз болобу, же жалпы Кыргызстаныбыз болобу, ошондо гана биздин өлкөбүз буюрса өнүгүп, өсүп бир жакшы деңгээлге жетет деп ойлойм да.